саласында мен эксперимент жүргүзүп, анан ошонун негизинде эксперименттин негизинде 15 китепти жаздым. Ошол 15 китептин бирөөсү сиздерге арналды. Бул ата-энелер сиздер үчүн деген китеп. Аудитория, урматтуулар, госэкзамендин председателиге окшоп өтө салабаттуу сүрдүү карап мени айылдыкты сүрдөтпөстөн кичине 15 китеп жазылды, сиздерге арналды десе, зрелый аудитория кол чабып жиберет. Мен Кудайга шүгүр, кече айткан бир-эки ооз сөзүмдү айтып коеюн. Ушу эксперименттин алкагында азыр билим берүүнүн флагманы болгон, прецедент көрсөтүп аткан Финляндиянын тажрыйбасын көрүп келдим. Мен Стамбулдун тажрыйбасын, Турцияны көрдүм. Мен Прибалтика азыр тон задайым, мына инновация боюнча. Аларды көрүп келдим. Анан кече айттым эле, аларда мынандай бир сонун ойду, идеяны, же болбосо бир укмуш сурооду берсе, вот эта идея на $1 000 000, вот это вопрос на $1 000 000 деп аудитория кол чаап турат экен. Кыргыздарда андай эмес, кыргыздар тиктеп турат. Силердин баарыңар кыйынсыңар. Мен эгер анча-мынча ойду айтсам, кыйынсынып айтпай, бар болгону поделиться своими мыслями дейт. Идеями, соображением, предложением. Мына бул гана. Мен эгер сүйлөгөн сөздү ушул өңүттөн кабыл алсаңар, силерге дагы кичине жеңил болот. А то как будто он пришел нас учить дегенде. Андай эмес. Окутуштан Кудай сактасын. Окутуучу бул Кудай. Кудай кала берсе биздин пайгамбарыбыз, кала берсе таксырларыбыз. Мен бар болгону сиздер менен ой бөлүп. Кичине жеңилдеп алдыкпы? Моментте спокойно отурабыз да. Жакшы, анан ушундай бир доброжелательный, мындай кол чабып, күлүп, тамаша менен мен бир өтө чоң кызматтагы адам эмесмин, же өтө кыйынсынган бир академик эмесмин, айылдын эле бир мугалимимин. Ошол үчүн мени бир жөнөкөй өзүңөрдүн катарыңардагы адам катары кабыл алып, андан көрө, зрелый аудитория, имандуу, инсаптуу, кайрымдуу, мээримдүү, сабаттуу, зыялуу аудиториянын бир белгиси ар сөздөн кийин обалли, сөз эмес бекен, мына саңа деп кол чабып турат. Муну мен нарында көрдүм. Сиз көздөп көрдүм. Эгерде аудиторияга зрелость жетпеген болсо, жаңы мен айткандай отурушун. Карыштырандаган мергенчилей болуп. Андай болбойлу дагы сиздердин араңыздарда андай жок. Келиңиздер, диалог менен жакшы бир баарлашууду алып баралы. Анда рахмат, жакшы сүйлөшүп алдык. Эми Эрлан кайдасың? Эрлан анан мага ушул жакта эне мектебинде шакирт болуп, сиздерге сабакты өтүп, уюштуруп жүргөн Динара бар. Эгер мүмкүн болсо Динараны чакырып коелу ушул жакка. Эми мына эне мектеби дегендин кандай зарылчылыгы бар экендигини жана мен айттым. Мынандай бир таң калыштуу болуп атат да, балдар окуп атса, мектеп айтып атат, азыркы энелер үй бүлө балдарын карабайт дейт. Үй бүлө айтат, азыркы мугалимдер окута албайт дейт. Взаимный обвинения менен ара жолдо бейсабат, анан кийин эң өкүнүчтүүсү жан дүйнөсү кайкы муун өсүп келатат. Буга дагы бир чоң 4 тектоникалык таасир болуп атат. Ал кайсы деген интервью берип атат Эрлан деген күнүдө. Ал кайсы деген тектоникалык? Биринчи глобализация кетип атат. Ааламдашуу. Эгерде кыргыз, ойгон кыргыз, бирик кыргыз, чыныгы татыктуу уул кызыңды өз ордуга кой кыргыз деп көзүбүз ачылмаса эгер, глобализациянын укмуш сонун жактары бар, бирок өтө коркунучтуу жактары да болушу мүмкүн. Глобализациянын дөңгөлөгүнүн астында депселип калуу дагы эчтеке эмес. Экинчи бир чоң глобалдык процесс кетип атат, базар экономикасы деген. Базар экономикасы ушундай бир экономика экен, улуу бир саясатчы айткан экен. Базар экономикасыдай жестокий, безжалостная экономика жок. К великому сожалению, человечество другого еще более лучшего не придумало. Ошол үчүн базар экономикасында эч кандай аял ал жерде бир принцип.
emne olsa da akça tap, akça tapsan senin sözün ötür, sen yaşaysın деген. Бұл екінші, iman kayda kaldı, merimdүүлük kayda kaldı адамгерчиликте. Мына үй бүлө эне тарбиясыга, бала тарбиясыга муктаждыкка алып келген мына ушул экөө болду. Үчүнчү бир чоң нерсе бул информациялык коом адымдап кирип келди. Информациялык коом. Азыр суроо берген келет. Балдарды биз тарбиялап атабызбы, же Z поколенияны мына тарбиялап атабыз. Эч кайсы мугалимдин, эч кайсы ата-эненин сөзү мына мынча балдарды башкарып алган жок. Siz менен биз сүйлөсөк, в знак уважения, оба ата, апа деп коет, а ичиде уже башка ой менен жүрөт. Мынанын уже азгырыгында, мынау өтө чоң. Мен интернетти жаман деп айтуудан алысмын. Бул жерде сонун образовательный программалар бар. Тил үйрөнүү, математика, физика үйрөнүү, аалам таануу боюнча. Өкүнүчтүүсү биздин балдар аны үйлөнүүнүн ордуга алар ал жерде таптыр башка, али сиз менен биз көрө элек программаларды берүүлөрдү көрүп отурат. Аны көргөндөн кийин ал балдар таптыр билим алышка каалоосу жок. Мына алаңарда эгер мугалимдер болсо билесиңер, сабакта отурган балдар эки көзү кып-кызыл болуп түнү менен уйкудан калган балдар келет. Отурганда унтуп отурат. Uykudan kalgan, şaktıdan çıkıp gelgenge okşo. Anken al, sizin aldığınızdan çıkıp ketip, tünü menen bunu görüp çıkkan. Oga el çıkkanday biliminin kızılı. Alımını biz jamandağanımız menen, bu объективный необходимость, ilmi техникалық прогресс öz işini koyuyor. Üçüncü, bir çoğun mınavı bolsa, dördüncüsü, bir iki jardayını koşup aytıp ketsek, Kuday saktasın, fanatizm, terrorizm, narkomaniya, jana başka jеңил, anın bardıq dağın, andan dağı bir korkunçlu nerse var, вестернизация деген. Вестернизация. Bilesiңер да, силер зрелый аудиториясы. Батышты туру, ырда, бийде, кийимде, модада, жашоо образында дагы батышты туру. Мына bir misal келтирейин, урматтуулар. Kararlar, kızık neyse kelip çıkar. Azır mınау жерде oturganlar 90% emdege umtulup atat, үйүнү евро ремонт koyun. Туурабы? Мына вестернизация. Албетте сонун евро ремонт, батыш. Бирок батыштын кийими, модасы, мамилеси каптап, музыкасы каптап кеткен. Bir ağın filosof aytkan eken, kaysı mamlekette, vнимание, başka mamleketlerden başka jaktın ırı köp ırdalsa, metodu köp bolsa, yaşao obrazı köp bolsa, biyi köp biylense, kiyimi köp kiyilse, al uluttun eldin kriziske bağıt alganlığı olur dep. Al çögüp baratkanlıktın belgisi olur. Ey, buna batışlı tuğru gerek, bırak tantıp tuğru gerek, Japonya'day tuğru gerek, Kore'yaday tuğru gerek. Alarda bunanday prinsip var eken. Men ataylap Japonya'nı iliktep үйрөнүп çıktım. Alarda bunday deydi eken. Западная технология, японский дух deydi eken. Karasanız kanday akılman söz. A men oşonu ulap aytmakçıyım. Batış teknologiyasıga Kırgız ruhu, Kırgız duhu olsun dep. Kelimizler Köp tektonikalık apasızı sizlerge ayttım. Bul jönele emez, bul oşo klimat düzülüp, mektepti dağın, üybülönü dağın eylep algan. Anan en bayağı westernizasiya, pazar ekonomikası hazır. Bardı üybülönün ata-enenin bir oylogonu emesi olup kaldı, kanday kılıp akça taban dedi. Geçen bir öde ayttım, benim auditoriyanın jarımı жаңы eken, oşo üçün kaytalap koyun, urmatlılar. Bana bilmedim, narındağı sıkıldığı surau berişti. Ağay narkomaniya jönünde dağını aytın деп. Men aytım, men onu ayta albayım, darıgerler aytat, men ondan başka bir тоопtu oorudu aytayım sizlerge. Bul oorudun atı, Kuday saktasın, dollaramaniya. Dollaramaniya. Dollardın, akçanın ciddisi olup, pulun bosop, pulunmun degen zamandaki anday bol. Boş gerek urmatlılar. Baydağın 10 uy olsa da 15 uy alam deyip, Jakır beçara oşo bayga jetem deyip,
Natijada iman, insaf, adamgerçilik bir buradan andı bölüp ceyiş degen, kayrımdуулuk degen unutulup kaldı da mına dollaramanya orusudan Kuday saktasın. Mına uşunun bardığı kelip durup bu mektep ana bilimleri oşonun sastavtık bölügü bolgonduktan özünün büt tasirini zalakasını verip jatar. Natijada bilim verimiz oğul akvallar. Sizler barınızlar bilesizler. Pisa degen yıllar alıp uyum var. Oşonun iyilikteyosu boyunca Kırgızistan en akırkı orunda algan eken. Bilimin sapatı boyunca. Dağın kiyinki bir yılı alganda 65 memleket katışkan eken en последний mestan alıptır bilim sapatı. Üçüncüsü de katıştırmayla koymuş. Biz men Kırgız'ın Manas, albatta Manas bizge kutlu olsun. Manas aytmatıp, sıyıp tanır, bunday koyulup, bugün biz şu Manas'a tete iş kılıp atağız mı? Manastardı östürüp atağız mı? Aytmatıptardı östürüp atağız mı? Nege Manas'ın urpaktarı dünyölük Pisa'da последний orun alış gerek. Albatta bir dünyölük olimpiyadada çıkar, çempiyonlarda çıkar, bokstan başka barbadan çıkar, al jaman emес, kutlu olsun. Бирок орустарда bir söz var. Ласточка погоды не делает deyip. Bir eki çıkkan özümüzdün ukmuşlar menen жалпы улутту каптай албайбыз да. Общенациональный сознание кана, жалпы улуттук билим кана, тарбия кана, мына чоң маселе. Мына ушулардын бардыгы келип туруп, анан эне мектебини ачууга мага себепчи болду. Алгач эне мектебини 93-94 проектин жазып 97 жылдан баштап açıp okuta başladım. Algaç mektebimizde, keyin rayonda, keyin oblastda zam gubernatör var. Çınar Osmanlı degen kandidat, meditsina ilimlerinin kandidatı. Mına oşol ejenin koldosu menen 7 dubanga jayıltırıp ene mektebi boyunca simpozium ötküzdük biz. Forum ötküzdük Batkent'te 2018 yılı. 7 dubandan 400 adam katıştı. Aranlarda mümkün barganlar vardı. Koyunca rayonu, zam hakim, zam gubernatörlerinin dengeylideki adamlar katıştı o şekilde. Çoğun cihim oldu. 5 profesör katıştı. Cankoros Kanmetov degen adamlar o şolcaka barışın katıştı. O şol Gapram Adaminov'tun ene mektebi de. Plus Tacikistan menen Özbekistan'dan okumuştular katıştı. O şol rahmat. Al internetke, televizyona, KTR, LTR bardığa çıktı. Oşonda rezervise kalandı. Al rezervise top eterimday. Buna oşul avtordık Madaminov'da eneler mektebi jaktırılıp Kırgızistan'ın 7 dubanına jayıltılsın degen. Buna oşonun negizinde azırkı günde 7 oblastda eneler mektebi açılıp jalpı 100.000 ene mektebini bitirip çıktı. Ularga da bir kollar. Hormatlılar, biz ene mektebinin manakemen programmasını tüzdük. Bu bakçadan başlap her bir klastıkı özünçe anan 11. klastıkın enelerinin adli programmalar. Anan keyin oşolar üçün, eneler üçün kitap yazdı. Ateliler için, mana sizler için. Yani bu kitap boyga bütkönden başlap 0 yaştan. Her bir yaştın fizyologiyalыk, psikologiyalыk, morallık özgöçölüklerini eske alıp tarbiyalığının tepkişleri ta 21 yaşka çeyikisini verir. Bunday kararlar. İnjinerge kitap var, mugalimge var, şipakerge var, biznesmenge var, dünyada bardık kesiplerinin başatı bolgon enege jönünde kitap yok edi. Uşul eksperimentin prosesinde ben bir neseni baykadım. Bir zarılçılığını aytayın. Yapon bir kız kompüterni dizaynerli bütken eken. Erlan interview bergende ben küte turuşum gerek. Gürüldegen duh var da bu Erlan'da. Narından duh var. Anan oşol Yapon bütüp anan işleye başlaganda Japonya'nın akça birligini bilesin ya bizce aytkanda $1.000.000 aylık alat eken.
дизайнер компьютер. Анан bir эки жыл иштеп, успешно иштеп атып эле ишини таштап туруп, педагогикалык окуу жайга документ тапшырып турган коллегалар айтты, сен успешно кетип атасың, карьера кылышың мүмкүн, зор айлык аласың. Эмнеге сен педагогикалык окуу жайга тапшырдың десе, внимание. Мен бир жигитти сүйүп калдым. Жакында күйөөгө тием, анан эне болом. Эне болуш үчүн мен педагогикалык окуу жайга баламды тарбиялаш үчүн 4 жылдык окуу жайга тапшырдым деп. Бул япондукка колчоробу. Биз эмне гана техника болсо бул японский дейбиз, Японияныкы, Масаru Ibuka, бул Японияныкы дейбиз. Ошол үчүн Япониянын бардык буюмдары мыкты, анткени алардын энелери окуйт экен. Кыргызчы дегенде окуп эмне кыласың, үйлөп койгондон кийин 9 айдан кийин эне да, кеченеси да болсо көрөт да дегендей, болсо болот дегендей. Мына урматтуулар, карасаңыз, япондор балдасын тарбиялаш үчүн энеси институт бүтөт экен. Биз институт көйгө ич болсо бир эки семинарга катышып коелук. Убактыбызда аябай базар калды, көчө калды, айыл калды, отуруш калды дебестен. Туурабы? Туурабы эмне кылат элек? Ушул жерде сөзүмдү токтотушка жакын калды. Анан мен мындай формула менен иштейт, ts квадрат деген формула менен. Тынын биринчиси мен айткандарды тастыктап коюңуздар. Арадан аудитория бир-эки сөз алып. Экинчиси вызвать огонь на себя дегенде, мага төгүнгө чыгарып сын айтыңыздар. Ушуга үйрөнөлүк кыргыздар. Ылдыйдан жогору жетекчилигибизге чейин сынды угуп. Сынын эми бири суроо берүү, айтылгандар боюнча, сынын экинчиси бул сунуш айтуу. Мына ушуну мен ушу методиканы эми өзүм чолок оюмда ойлоп таап алганмын. Кай жерде иштесем, аудитория менен ушинтип иштеп жатам, ts квадрат формуласы менен. Иначе эмне болот дегенде монолог болуп калат экен. Мен сүйлөй берем, силер угуп отура бересиңер, кажакта чарчакта кетесиздер да. Ошондой болбосун үчүн баягы орусча бир сөз бар, глупый ворчит, умный молчит болбостон, давайте сиздер дагы умный болуп, ой сунуштарды айтып, диалог формасында жакшылап өтөлү. Мен да